Саламатсыңар. Абдумалик агай. Мен сизде атайын ушу bir экономика жөнүндө bir жакшы кенен сүйлөшкөн bir баарлашуу маек түзөйүн дегем да. Анткени сиз баягы Совет доорунан бери иштеп келген дасыкан, финансист, аудитор, экономист болуп таанымал адамсыз. Анан баягы жалпы өмүр бойлук тажрыйбаңызга таянып, баягы мурда өткөндү, бүгүнкү күнү, эртеңкиге анализ жүргүзгөнгө албетте көп мүмкүнчүлүктөрүңүз бар, көп мындай таянычтуу цифраларыңыз эсиңизде, документтерди көргөнсүз дегендей. Ошонун тегерегинде ушу баягы бизде бийлик алмашканына 1,5 жылдан ашып баратат. Анан ушу экономика жагында өтө орчундуу бир күчтүү реформалар деле көрүнбөйт азырынча. Анан баягы биздин өкмөт илгерки таризде келатат. Ушу жалпысынан айтсаңыз мага биринчи суроом, ушу 27 жыл, 28-30 жылдан бери биздин экономика кандай деңгээлде өстү, көтөрүлдү, токтоду, эмне болду, кайда жылды? Мен биринчиден айтышым керек, жанагы 1,5 жылдан бери эч кандай жылыш болуп аткан жок деп. Да, действительно жылыш болуп аткан жок. Бирок биздики 30 жылдан бери, почти 30 жыл деп ала берейик, 27-28 жыл. Бизде экономика вообще мындай көңүл бурулган жок биринчиден. Эч ким экономика менен мындай жетерлик иштелген жок да. Себеби булга көп проблемалар бар. Баягы кадр маселеси, башка. Эми өзү мамлекет болуп түзүлгөндө 3 эле нерсе бар. Баягы биринчи экономика, экинчи акыйкат институттарынын иштеши, үчүнчү жанагы акча саясат. Ушул 3 саясат мамлекетти кармаган нерсе ушул да. Пайдубалы. Анан ушуп бардык, анан жанагы саясат, башка нерселер ушул 3 нерсенин айланасында болуш керек. Ушул 3 нерсени сүрүш керек, жылдырыш керек. Бизде бул 3 саясат калып эле, куру эле саясат алдыга чыгып кетти да. Куру саясат дегенде биз эмне кылабыз? Бир реформа десе конституция өзгөртөбүз, конституция алмаштырабыз. Себеби бул конституция өзгөртүш башка. Эми азыр оппозициянын башкасын деле ушу бир эле максат, мамлекетти келип көтөрөбүз, оңдойбуз, башка деген максат жок. Бир эле максат бийликке келиш болуп калды. Себеби 30 жылдан бери эң биринчи планда бийликке эле барыш. Бийликке эле барыш болуп калды. Тигил жака барабыз, эмне кылабыз деген. Бүгүнкү күндө деле мына азыр бийлик болуп атат, бийлик оппозициялар жүрүшөт. Бир тобу. Баягы партиялар, башкалар болуп. Күчтөр бардыгынын эле максаты бийликке келиш. Келип экономиканы оңдойбуз, экономиканы мындай кылабыз деген эч кандай даже түшүнүк жок да. Анан эл деле ошого көнүп калды. Эл азыр баягы бир мамлекетти өнүктүрөбүк деп бир экономический программаларды, реформаларды ойлогон жок. Кызыкпайт. Себеби баягы көнүп калды, баягы тезисти эле ээрчип жүрөт да. Менин байкашымча, Малик агай. Өндүрөбүз. Менин байкашымча. Өстүрөбүз. Биздин эл көбүнесе жалаң эле эски лидерлерден арыла албай эле. Жаңы лидерлерди таба албай эле. Анан тигини бошотобуз, тигини алып келебиз, тигини чыгарабыз деп эле бир ушундай бир нукта жүрөт да биздин саясат. Бул пенсияны кантип өстүрөбүз, тышкы карызды кантип төлөйбүз, бир мекемелерди кантип ачабыз деген мындай чоң бир полемикалар деле билинбейт да. Баягы мындай стратегиялык эмелер бар эми. Айлыкты көбөйтөбүз, пенсияны көбөйтөбүз, мындай болсо жазылып эле келген. Ал жазылып эле келатат, баягы тезис катарында элечи. Анан эл ошо тезиске көнүп алды да. Ошо тезисти ээрчип жүрөт да. Бирок анан бир жагынан бул ошол келген күчтөр, бийликке келген күчтөр. Бир жолу дагы мындай ошо баягы ошону ишке ашырып элге көрсөткөн жок да. Анан эл ошол айтылган нерсе ишке ашына ишенип ишенбей эле мындай эми баягы айтып коет го. Мындай бизде эми азыркы ушул учурда деле 25-30% баягы ниже прожиточный уровня жашаган адамдарчы. Мурун болгон 70-80%ке чейинчи. Эмеде эксперттердин эмесинде айтат, бул ушундай кембагал жашаган мамлекетте адамдар деградация болот деп. Эгер 3 жыл жашаса постоянный деградация. Эми коом менин оюмча азыр бир топ эле деградация болуп калды да. Даже ушул жерде бир суроо пайда болуп атат да, Абдумалик агай. 30 жылдын ичинде бизде 31-премьер-министр иштеп атат. Ооба.
Орточо сан менен мен программага даярданып санап келсем, биздин премьер-министр 1 жыл 10 айдан 1 жарым жылга чейин иштейт экен да мөөнөтү. Анан ушул 31-чи премьер-министрге чейин биз канча программаларды улантып эле бири-бирине коштоп эле келатабыз. Бирок акыркы мына мен белгилеп кетейин дегеним ушу биздин 2010-жылкы революциядан кийин менин байкашымча бизде көп жолу баягы парламентаризм башкаруу системасынын негизинде өкмөт алмашты. Бирок алмашканда негедир бүт командасы калып калат. Анан баштапкы эле премьер-министр алмаштырып коет. Анан тиги кабинетке сын бергенсийт, бирок толук бойдон алмашпайт. Башчысын эле алмашып коет башбаканды. Калгандар ошол эле системада, ошол эле эски эле нукта иштей берет. Анан бу эмне үчүн бизде мындай өкмөт кризиси пайда болот, бирок бүт өкмөт алмашпайт да, башбакан эле алмашып, анан калганы жүрө берет. Бизде мындай да 30 жылдан бери биз вообще кризистен чыккан жокпуз да. Дайыма кризистик ситуацияда келип атабыз. Анан ол бул бийликке келгендер ал кризистен чыгыш үчүн бир реформа жасап башка эч нерсе кылган жок. Алардын оюнда да жок андай нерсе. Значит, баягы жарым жыл мына көрүп атабыз го 31 премьер деп атасың, 31 премьерди койгондо кантип макташып коюшат. Эми экөө кайтыш болуптур. Тим эле булар тим эле жер катат деп коюшат. Анан эле 6 айдан кийин уже кризис эч нерсе болгон жок, өзгөргөн жок. Анан 6 айдан кийин ана бул иштей албайт, андай мындай, анан ушу сен айткандай 1 жыл ашып келсе 1 жарым жыл барып чыгарат. Себеби ал ситуацияга эч кандай ал бийлик, ал өкмөт 31 тең эч кандай таасир эте алган жок да. Себеби бул таасир этиш үчүн мындай стратегия, тактика, мындай ойнолгон максат реформалар болуш керек да. Анан алар тиги өзгөчө көз караш, өзгөчө программасы жок эле. Ооба, өзгөчө эмес. Же тиги эски эле любой нерсенин баягы азбукасы бар. Баягы тамганы үйрөнгөндө алифбеден баштайсың да. Бу экономиканын деле өзүнүн азбукалары бар да, баягы жасай турган нерселер бар да. Анан олорду жасабай туруп, жөн эле цифрларды коюп койгон менен болбойт да. Мына мисалы үчүн бюджет дегенде мындай деп түшүнөбүз да. Бюджет деген бул мамлекеттин түпкү негизги милдеттерин чечүүгө топтолгон акча фонду болуп эсептелет. Мына сөз эле айтып атпайбы? Мамлекеттин негизги түпкү милдеттерин депчи. Негизги түпкү милдеттери эмне мамлекетте? Биринчи мен эсептейт элем образование, медицина, маданияттык, коопсуздук, дальше кетет. Эң чоң нерсе үчөө да. Маданиятты кандай кылабыз, образованияны кандай кылабыз, эми келечек үчүн образование керек, ден соолук, здравоохранениени кандай кылабыз. Бизде бүгүнкү күндө көрүп атасың финансирование. 30 жылдан бери бул тармактар кыйрап бүттү. Эми мен Сингапур, Германия башка дебейин, жаныбызда Казакстан, Өзбекстанга салыштырып көрөйүн. Бизде финансирование, образование, культура, маданият 15 эсе төмөн да. Эгер мисалы үчүн алар биз 1 сом бөлгөн болсок, алар 150 сом бөлүп атат. Эми акча болбосо бул азыр мүмкүн эмес да бир нерсени көтөргөнгө. 150 сом эмес, 15 сом. 15 сом. Эми 15 эсе төмөн да. Дагы бир көйгөйлүү маселе боюнча пикириңизди билейин дегем да, Малик ага. Ушу мен программага даярданып, ар кайсы кагаздарды карап отуруп мындай цифраларды байкадым да. Бизде орточо эсеп менен 1 миллион, 1,5 миллион тышка чыгып кеттир. Ушу өз мекенинде Кыргызстанда нан таппай калгандын баары баягы турмушту улайм деп чет жакка чыгыптыр. Ошонун көбүнчөсү Россияда экен. Андан кийин жанагы ошол Россиядан жана башка жерден келген 2,5 миллиард доллардын эсебин жалпысынан чыгарганда биздин ВВПнын 37% ээлейт экен. Ошо тышты мигранттан келген акчалар. Анан аны кайта биздин тиги математикага салсак, Кыргызстандын ар бир 3-чү сому сырттан келген труда мигранттардын акчасы экен да. Салымы кошумчасы. Анан бу бизде 27 жылдын ичинде 35% калкыбыз жакырчылыктан чыкпайт экен. Анан бүгүнкү күндө мындайча айтканда бир жылдырыш үчүн ушул цифралардан 30 жылдан бери арыла албай эле азыр жаштар кетип атат. Сиз айткандай образование алат экен, анан өзүн рабочий кадр катары башка мамлекетке даярдайт экенбиз да.
Аны эптеп багат экенбиз 18ге чейин. Чоңойтот экенбиз, күчкө толгондон кийин берет экенбиз. Анан бизди ким өндүрөт, ким өстүрөт? Анан бул кандай экономика болуп атат бизде? Эми экономикада негизи бул мамлекеттин милдети экономикага ушу талаптарды коюп, кандай деңгээлде, мисалы үчүн жана сен айтып аткан ички дүң продукция. Мисалы үчүн бизде мына 37 жылдан бери азыр 1200-1300 доллардан ашкан жок да. Анан ВВП-дагы 3 түрдө эсептелет. Муну айырмасын көп түшүнбөйт. ВВП бул номинальный деп коет, баягы тек ушу учурдагы баа менен эсептелген эме. Бул өндүрүлгөн продукция менен жана услугалар да. Экинчи реальный деп коет, салыштырма баа менен. Мына мисалы үчүн биз ошо 90-жылда эгер стартовый алса, 90-жылкы сена менен да. Ошону салыштырма. Это реальный. Ушул менен эсептелиш керек. Биз менен бир реальный деп туруп эсеп кылган бизде жок да. 93-жылкы менен 1 сомдун баасы бүгүнкү 1 сомдун баасын салыштырабызбы? Жок. Ошондо. Өндүрүлгөн продукциянын саны, анан баасы. Баасын айтып атам да. Баасы салыштырма реальный дегенде 90-жылдагы баа менен да. Себеби инфляция бар, баанын өсүшү бар, башкалар влиять этип конкретный реальный ВВПны алыш керек да өзү. Анализ кылынат. Анан үчүнчүдөн жанагы ППС деп коет. Паритет покупательный способ. Бул Америкадагы баа менен. Мына мисалы 1 килограмм зерно бизде азыр 17-18 сом болсо, Америкада допустим 50 доллар да, ушундай да. Ошондо эсептегенде, ошондо мындай алганда биздики мисалы үчүн мындай алганда 1100-1200 доллар деп атабыз. Эгер ППС менен алганда бул 3000-3500 доллар болот да. Кейде биздикилер ошону адамдарды адаштырып, ППС менен берет да, биз 3500 болуп калды депчи. Анан адамдар кечеле 1,5 эле, 1000 эле бүгүн 3,5 болуп калыптыр депчи. Эми бул экономика өтө мындай татаал нерсе да. Муну мен ойлойм, бизде түшүнгөн адам аз эле да. Айрыкча иштегендер дечи. Түшүнгөндөр балким тескери иштеп атат. Мына эми бир жагынан бул коррупция да. Мисалы үчүн бизде айтышып атпайбы азыр көмүскө экономика 70% айланасын деп. Мына ушундай эсеп чыгарсаң 1200-1300 доллар бир адамга на душу бир жаңы баягы өндүрүлгөн продукция саны болсо 1 жылда. Анан ушу эгер 30% реальный болгон болсо, эми 70%-ин эсептесең, ошондо эсептеп чыгарган 30% 1300дөн болсо, где-то 4000 доллар болот да. 4000 доллар болот. Эгер 100% реальный болгондочу. Бизде бүгүнкү күндө, значит, эми бул көмүскө экономика деген эмне? Көмүскө экономика өзү бар экономика. Эсепке алынбай калган да. Эсеби жок, учету жок. Урдалган экономика. То есть это коррупция. Бизде орточо зарплата ушу 30 жылдан бери 200 доллардын эле тегерегинде экен, өйдө ылдый боло берет экен. Анан бир айлыгы. Бирок ошол эле маалда биздин сырткы карызыбыз 93-жылы баягы сомду киргизгенден бери 1000 эсе өсүптүр да. Госнештолк. Мурда биз киргизгенде доллардын баасы 4 сом болсо, азыр 70 сом болуптур. Ошондо алган тышкы карызыбыз 4,5 миллион доллар болгон экен. Бүгүнкү күндө 4,5 миллиард долларга жеттир. То есть 1000 эсе өсүп кеттир да биздин сырткы карызыбыз. Анан ошол эле маалда бизде баягы 60% экономика, мына Швециядан келген эксперттер, жана башка мамлекеттик бу бизде МВФтер иштейт, Всемирный банктын эксперттерин айтымына караганда бизде бүгүнкү күндө 60% экономикабыз бүт көмүскөдө иштейт экен. Ошондо бизде бу ал жерде эми көп тармактар бар да. 60% экономика бизде көмүскөдө болсо, биз кантип өнүгөбүз? Кантип тышкы карызды жабабыз? Анан 60% экономика бизде көмүскөдө болсо, муну биз кантип өнүгүү деп айта алабыз? Биз 40% менен эмнени жасай алабыз? Эми биз ошо көмүскө экономика дегенде, көмүскө деп туруп эле бул эмнеге мындай таасири эмнелерге болот деп мындай жакшы түшүнө бербейбиз да. Себеби мунун көмүскө экономика деп баягы мына жанагы ВВП, жанагы ички дүң продукция бир адамга 4000 долларга жеткенде деп атпайбызбы? Эгер көмүскө болбосо биздики 4000 доллар болмок экен депчи. Бизде бүгүнкү күндө 1200-1300 доллар ички дүң продукция болуп атат бир адамга. Ошол учурда бюджет 300-350 доллар болуп атат да бир адамгачы.
Ошондо биздин бюджеттин доходу 2 миллиард доллар калганда 2 миллиард 100 миллион ушундай да. Ушунун тегерегинде. Анан эми мындай реально эсептегенде мына ошо 4.000 доллардан эсептесең, анан ошодон бюджет чыгарсаңчы, бүгүнкү бизде реальный бюджеттин баягы доход жагы 6-7 миллиард болуш керек. Мына айырмасын түшүнүп атасызбы? Бизде азыр 4 миллиард бюджетке акча түшпөй атат. Бүгүн 6-7 миң доллар болуш керек. 6-7 миллиард доллар болуш керек бюджетибиздин доход жагы. 4 миллиарды жок. Бизде бүгүн 2 миллиард, бүгүн ушу 4 миллиарды жок. Бүгүн Жазылган эмес. Жазылган эмес, катталган эмес. Көрсөтүлбөйт. Биздики азыркы бүгүнкү күндө күрөш ушунун үстүнөн болуш керек. Мына биз азыр баягы Кытайдын таможня башка зеркальный деп туруп берип атпайбы? Мына бир эле Кытайдан менде берде конкретно жылдар боюнча да айтып берели. Мен бул прессада чыккан материал да, источниктери бар. Бир жылда мисалы үчүн былтыр таможня бизде 39-40 миллиард берген болсо, потерясы да 40 миллиард болуп атат. Значит, бир эле Кытайдан кээ бир жылдары мисалы үчүн 35 миллиард берген болсо, 150-160% потерясы көп болуп атат. Значит, 38-40 миллиард берген болсо, потерясы там 60-70 миллиард. Эгер мындай экөөнү кошулуп берген болсо, бизде бүгүнкү күндө таможня в любом случае, мен как специалист айтам, 100 миллиардтан көп бериш керек. Эми мына сиз көп жылдар болду иштедиңиз, билесиз, көп мекемелерди текшерип, кемчиликтерди билесиз. Анан мына цифрлардын баарын сиз айтып атасыз, мен айтып атам. Эгерде ушул 31-чи премьер-министр иштеп атат, бирок Кыргызстан банкроттукка жакын болуп калды. Эмне үчүн банкроттукка жакындаганым? Малик агай, меники бир маалыматым боюнча бүгүн ар бир табылган кыргыздын 1 сомунун 61 тыйыны сырткы карызды сарптаганга кетет экен. Анан МВФтин эксперттери айтыптыр, эгерде ушундай түрдө Кыргызстан өнүксө, бир жылдан кийин 69 тыйын сырткы карызга кетет дейт. Эми ушундай акыбалга келип калганда бизге мындай чечкиндүү, күчтүү, конкреттүү, кардинальный реформалар керек да. Мындай баягы эле эски Акаевтан бери чоюлган ар кайсы сокращение бедности деген программаларды сүйрөп, анан айылдарды өнүктүрүү, таза сууну камсыздануу деген программалардын баарын жылдырып отуруп, бирок жылыш жок да. Ушу сиз өзүңүз кандай карайсыз? Эмне кылыш керек? Мындай түшүнүктүү болуш үчүн мен мындай деп айтар элем да. Мына мисалы үчүн дыйкан жер пайдаланат, жерге эгин эгет, түшүм алат. Малчы мал менен, мал чарба менен мал санын адамдар мал багат, мүмкүн болушунча көп продукция алганга аракет кылат. Багат, там жанагы породаларын жаңылайт, башка кылат, анан специалисттерге кайрылат, жоболорун неме кылат, эгин эккендер эле ушундай. Мына ойлоп көрсөң, мына эгер бизде экономиканын жыйынтык көрсөткүчү бул жанагы ички дүң продукциянын бир адамга чыгарылган көрсөткүчү. Подушевный эме деп коет, показатель ВВП депчи. Бизде 1300 да. 1300. Значит, муну 13 центнер деп кой да. Биз түшүмдү 13 центнер түшүм алып атабыз. 11, 12, 10 центнер ушундай да. Эми жаныбызда Казакстандар, мисалы 80-90 центнерден, бирөөлөр мына Германия башкалар дегенде почти 500 центнер. Эми аларда 50 000 доллар мисалы үчүн Германияда бизден 50 есе жогору болуп атпайбы. Анан кызыкта мисалы үчүн дыйкан ошол түшүм менен баягы 10 центнер түшүм алса, 11 центнер, 12 центнер түшүм менен жүрбөйт да. Бир эле жылда банкрот болот. Бизде иштегендер, жана сен айттың суроонун башында. Бизде эмне үчүн саясаттагылар жүрө берет, кете берет депчи. Бизде именно проблемабыз ошол. Ошол 11-12 центнерден түшүм бергендер, ошо баягы 70-80, 100дөн ары түшүм ала тургандар, ошо 10 центнерден түшүм бергендер эле жүрөт да. Ошолорду биз алмаштырган жокпуз. Сен жерди баягындай лучше пайдаланбай койгондан көрө депчи. Вот бизде коррупциянын эмеси ушундай да. Баягы малынан же төлү жок, же эти жок, эч кандай продукциясы жок. Иштегендер сен айткандай 2 жол, 3 жол, мына кээ бир депутаттар айтат 4 жол, 5 жол, 6 жол келгенбиз дейт. Өзү коррупциянын башы, күрөштүн башычы бюджеттин түзүлүшүнөн болот. Мына бюджет жана айттык го, бюджет бул
баягы мамлекеттин түпкү негизги милдетин чечүүчү топтошулган акча деп. Значит, негизги түптөгөн акча бизде акча аз дейт, Ошону ким чечиш керек? Премьер-министр чечиш керекпи? Ооба. Ооба. Бул эми бюджет өзү бюджет процесс деп коет. Же жогорку кеңеш чечеби? Жок, бюджет процесси 4 эмеден турат. Биринчиси калыптануу. Бул өзү баягы закондо убактысы 1-августка чейин даярдайт. Значит, 7-8 ай даярдайт. Муну өкмөт даярдайт. Анан кийин баягы кароо, анан бекитүү дейт. Карап бекиткен жогорку кеңеш бет. 3 ай, 4 ай, биринчи өзү 1 ай калган жылдын баягы бюджет жылынын башталганына 1 ай калганда бүтүш керек. Президент кол коюпчу. Булар 3 ай, 4 ай жүрөт. Мына бүгүнкү күндө бюджеттик кабыл алганда көрүп атасыңбы? Баягы отурушат күнгө эртең менен эме кылышат. Жок, эмнеге ушунча көпкө камдайт? Наксатон бар да. Бизде ар дайым статистика иштеп атат. Бюджет бул өтө татаал нормалардын эсебинде. Тарифтердин нормалардын эсебинде. Анан кийин баягы фактически салыштырмалардын негизинде түзүлөт да. Бул өтө татаал процесс. Анан бюджет бекитилгенден кийин бюджетте каралбаган кирешесинде да чыгашасында бир сом акча болбош керек. Себеби датыйына, себеби бул бюджет топтоштурулган акча, как фонд деп коебуз да. Анан баягы түзүлүшү боюнча закон болуп кабыл алынып атпайбы? Мамлекеттин негизги закону. Эгер биз бюджетке киргизип, допустим, жана таможня айтып атат, 100 миллиард деп киргизсе, налогтон киргизсе, доходду мына жанагы айткандай 6-7 миллиард доллар деп кылсак, анан аткарыш керек да, закон да. Аткарбагандар жоопко тартылат. Бизде болсо баягы ошол бойдон которуп экинчисине берип коюп кете берет. Бизде көрүп атасың эми, баягы бюджетти өкмөт кандай эме кылды, жогорку кеңеш келгенде бир 2-3 күндө эле кабыл алып атышпайбы? Мына эң чоң бюджет Германияныкы да. Германияныкы мына мисалы үчүн бир жылда азыр евро менен алганда 386-390 миллиард да, миллиард. Бир адамга 20 миң доллар бюджетичи, а биздики 350 доллардын айланасында. Малик агай, ошол бюджети мен Германия бюджети 2,5 миң парак болот экен. 2,5 миң парак. Ошону изилде ошого башы жеткен адамдар депутат болуп келиш керек да. Абдумалик агай, эми бизде убакыт чектелүү экен. Ошо менен мен бир кичинекей жыйынтык менен бүгүнкү программаны бүтүрөйүн. Бирок мынау бюджетке келгенден кийин ичинде канча тармактар бар экономикада. Бул өтө татаал. Анан канча салыштырмалуу эсеп системалары бар. Ошонун ичинде баягы эгерде багыттарына бөлсөк, банковский система кандай салым кылыш керек. Тиги биздин мекеме курулуштар, жол курулуштар, алардан акча кантип келиш керек. Бизде болсо бүт эле баягы кредитный акча менен толуктанып атат көбүнесе. Сырттан келген баягы мигранттардын акчасы эле баягы жеп ичкенге эле кетип атат мындайча той-пой анан майда сүйдө бир стройкалар менен. Ошондуктан мен сизди дагы кийин конокко чакырарым албетте, анткени азыр түшүнүп отурам. Биздин теманы биз баягы жалпы эле ой жүгүртүп калдык, бирок мындай териштирип, детализациясына өтө албайт экенбиз. Анан менин ушу бир азыр сиз менен сүйлөшүп отуруп 31-чи премьер-министрдин тагдырын мен деле ойлоп атам да. Эми мына кече эле уран маселеси чыкты. Эми ушундай бир кичинекей уран маселесин көзөмөлдөй албаса премьер-министр. Мына ал Акаевден бери Жумагуловдон бери келиптир, Роза Отунбаеванын тиги небере чөбөрөлөрүнө өтүптүр. Анан болсо кийин келип эле кече ачылып калып 8 ай иштептир, анын баарын көзөмөлдөбөйт. Ошону билбеген премьер-министрди көрүп турабыз. Анан булардын тагдырын ушинтип эле сүйрөлүп жүрө берсе, бизде жылыш деле болбойт экен да. Ооба. Ошондуктан урматтуу туугандар, бүгүнкү программага мен кийин дагы көп жолу кайрылам. Биздин эксперт жана башка эксперттер менен ушу бүгүнкү мындай жалпы экономиканын сүрөттөмөсүн эле бергенге аракет кылдык. Эч кандай бир чечкиндүү маселени тармактар боюнча көтөрө алганга убактыбыз жетпеди. Ошого карабастан көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийин көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.